Улуттук телерадио корпорациясынын эфиринде негизинен ток-шоусу. Менин атым Мирлан Айталы. Бүгүнкү теманын аталышы үй бүлөлүк зордук, зомбулук. Теманы баштаардан мурун сюжетти көрүп алып, анан талкууну баштасак. 20 сентябрь күнү эртең менен Бишкектин жанында жайгашкан селекция конушунда адамдын үрөйүн учурган кылмыш иши катталган. Жергиликтүү 36 жаштагы Асель аттуу тургун мурдагы күйөөсү тарабынан зордук, зомбулукка кабылып, кулак мурду кесилип, жүзү тилингени маалым болгон. Машинага отургузаарда жанагы текшердик да. Текшерип чөнтөгүнөн кулак мурдун чыгарды. Чөнтөгүнөн кулак мурдун чыгып, аны бакы мустак сууга бакылашкан башын кесип туруп салдык. Айыпталуучу менен Асель 2007 жылда баш кошуп, 11 жылдан кийин ажырашып кетишкен. Жабырлануучу тарап Аселдин бир нече жылдар бою мурдагы күйөөсүнөн запкы чегип, зордукту алып келгенин айтып келишет. Кыргыз Республикасынын акыйкатчы аппаратынын сот органдары менен иштөө жана сот процесстерин байкоо жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Самат Калчабаев мырза дагы катышып отурат. Самат мырза, айтсаңыз, ушул пробация тууралуу сиздерде негизи статистика жүргүзүлөт, анан ушул резонанстуу үрөй учурган окуяны мындай өзгөчө бир тизмеге алып иликтеп көрдүңүздөрбү? Өзүңүздөрдүн баягы ыйгарым укуктарыңыздын чегинде. Пробация институтунун негизи жаралышы бул баягы Кыргыз өлкөсү, өзүңүздөр билесиздер, бириккен улуттар уюмунун мүчөсү болуп эсептелинет. Андан сырткары көп конвенциялар бар, эл аралык пактылар бар. Ошол ал жерде адамдын укуктары кеңири жайылган жана мүчө өлкөлөргө баягы тийиштүү сунуштар берилген да. Ошол себептен бул пробация механизми, пробация институту бул ишке ашкан. Бул сот реформасынын баягы алдыга жылуу этабында баягы ишке киргизилген да. Эми бул жакшы жаңы институт бара-бара баягы практикада болгон кемчиликтерин, мисалы жетишпей жаткан жактарын, мыйзамда болгон кемчиликтерди баягы мына практика көрсөтүп, может жакынкы күндөрдө кандайдыр бир оңдоо иштери болот го деген баягы үмүттөбүз да. Ал эми бүгүнкү ушул окуя боюнча да, Самат мырза, пробацияга ошо айыпталуучунун апасы майыпкен, ошол үчүн пробацияга чыгып кетти деген канчалык чындыкка жатат? Негизи бул баягы 154 статья кылмыш жаза кодексинин жана зордуктоо боюнча болуп атпайбы бул иш. Бул оор преступлениялардын классификациясы боюнча оор кылмышка кирет, тяжкое преступление. Бул боюнча судья өкүм чыгараарына аз калганда пробационный органга запрос жөнөтөт, кайрылуу жөнөтөт. Ошол айыпталуучуга пробация кылса болобу же болбойбу депчи. Пробационный орган ошол өздөрүнүн иликтөөсүнүн натыйжасында, жыйынтыгында сотко баягы пробационный докладты берет. Пробация кылса болот же болбойт деп. Анан бул жерде карасаңыздар, баягы тяжкий преступление болуп аткандан кийин муну өтө көңүлгө алыш керек болчу. Көңүлгө алыш керек болчу. Неге дегенде, мына биринчи окуясынан жанагындай 2002 жылы октябрь айындагы баягы жабырлануучу тосмарысын бергендиги, жарашкандыгы, жанагындай отцовский эмеден укуктан ажырайм, мен ошону өз калым менен жазып берем, мен отказной деп, ошол себептен биринчи иш прекращение болуп атат да сотто. Ал эми ошол иш кайра кайталанып атат да. Ушул эле 154-чү берене менен изнасилование, зордуктоо. Бул өтө жоопкерчилиги, бул 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратыла турган берене. Анан буга кандайдыр бир негизде, кандай бир себепте мүмкүн жанагындай тиги айыпталуучунун энесинин баягы инвалидности бар экен. Анан эки баланысын баягы ошол себеп кылып, ушундай өңүттө баягы пробационный надзор болуп, доклад болуп, 3 жылга райондук сот пробация берген экен. Менде суроо бар да. Бирок тилекке каршы бул иш баягы Асель айымдын апелляциялык даттануусу боюнча облустук сотко түшкөндөн кийин ушул иш бир эле ай каралып атат да райондукта. Анан апелляциялык даттануу берилгенден кийин бул иш 4 айга узарып кеткен. Бул кандай негизде мындай узарып кетип атат? Негизи мынагу оор кылмыштарды 2 айдан 3 айга чейин эле караш керек. Бул жазык процессуалдык кодекстин талабы.
ал дагы одону бузулуп атат мисалга алсак. Анан качан ушул окуя 3-чү окуя болуп, мисалы 2-нчи окуя облустук сотто каралып атат да, 3-чү окуя болуп ушунча коомчулуктун көңүлүн бургандан кийин, анан ошол бир аз убакыттан кийин анан облустук сот жанагынтип 8 жылга эркинден ажыратып атат. Бул эми айтыш кыйын. Эми бул боюнча өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы омбудсмен ошол күндөн тартып эле Асель айымга ооруканага барып, ал кишинин ден соолугун сурап, анан ал кишинин жанагы 2 баласынын акыбалы боюнча кандай жардамдар керек, мамлекет кандай жардамдарды көрүп атат, ошол боюнча өзүнүн жеке көзөмөлүн алып, андан кийин Кыргыз Республикасынын кабинет министрлеринин төрагасына, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасына, Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна 3 пункттан турган өзүнүн расмий катын жөнөтүп атат. Бул мисалы ошол участковый милиция, тергөөчү, прокурор, сот мисалы кандай бир кемчиликтерди кетирген болсо ушул окуя боюнча алардын жоопкерчилигин кароо боюнча. Экинчи, ушул маселени мына Кыргыз Республикасында ар бир 4-чү аял зомбулукка кабылат деген булактардагы статистикалык данный бар. Ушуну кантип системдүү чечсек болот? Ушул боюнча рабочий межведомственный группа түзөлү. Ушуну чечели, коомчулуктан да кошулсун деп ушул 2-нчи пункту менен. А 3-чү өзүнүн жанагы сунуштарын айтып атат омбудсмен. Ушундай фактыларды алдын алуу боюнча. Мисалы охранный ордер өзүнүн баягы эмесин практикада жыйынтыгын бербей атат да. Обратный связь жок, контроль жок. Ошон үчүн ушундай болуп атат мисалы. Анан ушул зомбулук боюнча иштерде бир мисалга 100 ишти ала турган болсок, анын 50% гана сотко жетип атат. А 50% сотко жетпей, жанагындай ар кандай себептерден, ар кандай шарттардан, тосма арыздардын негизинде сотко жетпей токтоп калып атат, прекращение болуп атат. Бул чоң көйгөй да. Значит, бул жанагы зомбулукка учураган аялдардын ошондой туруктуу укук коргоо органдарына болгон ишенимин жоготуп атат. Ушул себептен анан ушул көйгөй чечилбей атат. Бул бирден бир баягы биз айта турган көйгөй да.